Улуттук фтизиатрия борборунда Кытайдан келген мыкты хирургтар Кыргызстандын хирургтары менен биргеликте буга чейин тажрыйба алмашып, мына бүгүн борбордо иш жүзүндө өпкөгө биринчи жолу операция жасалмакчы. Бул операция ошол бизде Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат. Мына бүгүн күнү азыр бизде оору даярдалып атат. Бүгүн ошол операция болот. Бул деген мурда классикалык жол менен жасаганда биз көкүрөккө кесип, ал рананы ачып, анан кийин өпкөгө биз операция жасачубуз да. А бул малоинвазивный операция видеоторакоскопический болгондо өпкөгө доступ кичинекей ушул оборудованияларды бата турган, ошолор кире турган жерлерде кичине бир точный кесилет дагы. Оборудование көкүрөк көңдөйгө киргизилип, ошол жерде өпкөнүн кайсы участагы туберкулез менен жабыркаган участагы ошол видео торакоскопический жол менен алынат. Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук фтизиатрия борборунда курагучуктун хирургиялык дарылоодогу заманбап ыкмаларын, ошондой эле Кыргызстандагы бул дартын минималдык инвазиялык хирургиянын келечегин талкуулоо максатында медициналык илимий практикалык конференция болуп өтүп, Ситсян медициналык университетинин хирургия борборунун жетекчиси доктор Чо Юн башында турган дарыгерлер делегациясы илимий сапар менен келишкен. Кытайлык дарыгерлер хирургиялык процедуралардагы травманы азайтуу үчүн көкүрөккө мини инвазивдүү хирургиялык жасоо тажрыйбасы менен бөлүшүшүп, улуттук фтизиатрия борборунун базасында доктор Чо Юн мастер-класс режимин өткөрдү. Бул 2016 жылы декабрь айынан январь айына чейин Кытайда Урумчи шаарында окууда болгонбуз 2 ай. Ал жакта жалган ушул эндоскопия боюнча окуудан өтүп 2 жыл 2 ай ошол немелерди, булардын опыттары немелерин үйрөнүп келгенбиз. Ошол боюнча азыр биз дагы аракет кылып келген немелерибизди колдонуп атабыз. Бизде азырынча буларды кандай болуп толук шартта колдоно элекпиз, бирок жеңил немелерди жасаганга аракет кылып баштадык уже. Кыргызстан менен Кытайдын дарыгерлеринин тажрыйба алмашуусу Шанхай кызматташтык уюмунун илимий техникалык өнөктөштүгүнүн алкагында борбордук Азияда көкүрөк хирургиясында стандартташтырылган минималдык инвазивдүү методдорду жайылтуу жана колдонуу программасы боюнча ишке ашырылууда. Улуттук фтизиатрия борбору 2016 жылдан бери бул программа аркылуу ийгиликтүү кызматташып келет. Жанара Нарматова, Жыргал Суранчуу уулу, 7 канал, Бишкек шаары.